отурган ар бириңиздердин тагдырыңыздарды жазгым келет. Ошол китептер том энциклопедия. Ар бир адамдын тагдыры өзүнчө бир энциклопедия, өзүнчө бир сабак, өзүнчө бир тагдыр. Ылайым ар бириңиздердин китебиңиздер менин атыман чыксын, эл окусун, сабак алсын. Менин максатым ушул болчу. Азыр буюрса китебим даяр, басмага даярдалып атат, бирок акча жок. Мен 8 ноябрь күнү жазылдым. Бир жумада мага 9,5 миң айлык чыкты. Азыр өзүмдүн досторуму чакырдым, карате боюнча дүйнөнүн чемпиону убагында. Бирок азыр мамлекет балбай калды, убагында чемпион болуп жүргөн. Мен мугалим досторумду алып келдим, өзүм окшош. Мен арман кылам, ушундай экологиялык таза продукция апамдын убагында болбоду экен. Балким апамдын өмүрү узагыраак болмок. Жок дегенде сырттан дарыланып атат, бөйрөк отказ берди, диализ алат. Бирок иштен алып берди химикатты. Дары бардыгы химикат. Жок дегенде сырттан кожасы жир жууйт, палкас жууйт. Биздин бокситибизди жууйт апам. Жок дегенде сырттан экологиялык таза продукция ошол мезгилде болгондо балким апам узагыраак жашамак. Мен эртең каалабайм, 2 балам бар. Менин балдарым мага окшоп арман кылышын каалабаймын. Жок дегенде мен экологиялык таза продукцияны колдонуп, аны айтып сооп алгым келет. Мен баарыңыздарга айтарым, халал арам дегендерге айтарым, кыргыздарга арам нерсе эч качан тамак болбойт. Кыргыздар биз ушундайбыз, пассивдүү доход деп атабыз. Биз иштебей калганда дагы айлык келет деп атабыз. Мен өзүм боюнча айтайын, мен ошондой деңгээлге жетсем, Кудай буйруп, мага пассивдүү айлык келип турса келеше, мен эч качан жатып албаймын. Мен жок дегенде сабак алаткан китептерди жазамын. Жок дегенде философиялык, тарбиялык маанидеги ырларды жаратамын. Мен мектепте иштеп атам, мугалимдер, окуучулар, ата-энелер аябай сүйүшөт. Мен мектепте иштесем, адамдын жан дүйнөсү менен иштешип, ата-энеси өтүп кеткен балдар бар, ажырашкан балдар бар. Мен алардын душасын түшүнүп, ашыкча иштеп койт экенмин. Бирок менин бөйрөгүмө күч келип атат, ден соолугум жабыркап атат. Мектеп менин кетирилген мээнетиме жараша айлыкты төлөгөн жок. Эртең мен 5 миң, 10 миң пенсияга чыгам, бирок ал менин дарылануума жетпейт. Мына ошондуктан мен чечим чыгардым, ушул корпорация аркылуу көптөгөн максаттарымды ишке ашырам деп. Ошто билесиздер, Алтынуя деген балдар үйү бар. Мен студент кезден ошол жерге барып балдарды жакшы көрөм. Ыр жазгандар ушундай башкача адамдар болуп атышат. Жамгыр жаса башкача карайт. Адам кайгырса башкача карайт. Мен көзүн карап, мен кайгысын көрөм. Адамдардын кайгысын көрөм. Ал ыйлап атат, мен көрөм, билем, аны жазам. Өзүмдүн жүрөгүмдөн өткөрүп жазам. Мен ошол жетим балдардын кайгысын көргөм. Ал жакта мен нан жаап берип жүргөм. Себеби ал жердеги көзүндө проблема бар, ысыкка чыдабайт болчу. Нан жапкан эже. Мен студент убакта 2011-2016 жылдары 5 жыл студент болуп жүрсөм, ошол убакта бошогон деле чуркап балдар үйүнө. Алар менен сырдашып,